Саламатсыңар балдар. Силер менен 7 класстын алгебра курсун окуп үйрөнүүгө арналган кезектеги сабагыбызды баштайбыз. Кезектегидей эле дептериңерди ачып, бүгүнкү сабактын темасын жазып алгыла. Биздин бүгүнкү сабагыбыздын темасы сандар менен болгон амалдардын касиеттери, теңдештиктер. Сабактын темасын дагы бир жолу кайталап өтөйүн. Сандар менен болгон амалдардын касиеттери, теңдештиктер. Жаздыңарбы? Эми балдар, бүгүнкү сабакта биз эмнелерди үйрөнүшүбүз керек? Бүгүн сабакта жакшылап көңүл бурабыз. Сандар менен болгон амалдардын касиеттерин кайталап өтөбүз. Теңдеш барабар туюнтмалар деген түшүнүк менен таанышабыз. Жана теңдештик деген түшүнүк менен таанышабыз. Урматтуу окуучулар, экранда турган 3 негизги түшүнүккө жакшылап көңүл бурабыз. Анткени биз ушул 3 түшүнүк боюнча бүгүнкү сабакта билимибизди калыптандырганга аракет кылалык. Карагылачы, сандарды кошуу жана көбөйтүүнүн негизги касиеттери тууралуу силер башталгыч класстан бери эле окуп келе жатасыңар. Башкача айтканда, орун алмаштыруу касиети. Орун алмаштыруу касиети кошуунуку болушу мүмкүн. Ошондой эле көбөйтүүнүкү болушу мүмкүн. Кошуунун орун алмаштыруу касиети мен тамгалардын жардамы менен жазайынчы. Кана, эгер зарыл болсо, дептериңерге кошо жазып отургула. А плюс Б барабар Б плюс А. Бул кошуунун орун алмаштыруу касиети. Эми көбөйтүүнүкүн жазайын. А көбөйтүү Б барабар Б көбөйтүү А. Бул көбөйтүүнүн орун алмаштыруу касиети. Ошондой эле топтоштуруу касиети бар. Топтоштуруу касиети кошуунуку дагы, көбөйтүүнүкү дагы бар. Мына мен кошуунун топтоштуруу касиетин жазып жатам. Силер дептериңерге жазып отургула. Эми көбөйтүүнүн топтоштуруу касиетин жазайын. Көрүп жатасыңарбы? Бул касиеттер менен силер 5-6 класстан бери эле таанышсыңар. Дагы 3-чү касиет бар балдар. Бөлүштүрүү касиети. Бөлүштүрүү касиети өзү 2ге бөлүнөт. Азыр мен 2 учурун жазайын, силер жакшылап дептериңерге жазгыла. Анан сабактын жүрүшүндө колдонолук. Мынакей, А санын Б менен С санынын суммасына көбөйткөндү, Аны Бга көбөйтүп, Аны Сга көбөйтүп, суммасын жазып койсоңор болот. Кошууга карата бөлүштүрүү касиети деп айтасыңар муну. Кийинкиси кемитүүгө карата бөлүштүрүү касиети. Кана балдар, экранда турган сандарды кошуу жана көбөйтүүнүн негизги касиеттерин жакшылап дагы бир жолу карап өткүлө. Ооба, силер 5-6 класстарда математика курсун окуп жаткан учурда ушул сандар менен болгон амалдардын касиеттерин кайталап өткөн болчусуңар. Булар менен силер башталгыч класста да таанышкан болчусуңар. А бүгүн биз алгебра курсунда, өткөндө мен силерге айткандай эле, арифметика курсундагы айрым материалдар алгебра курсунда дагы өтүлүп толукталат деген болчумун. Ошондуктан биз бүгүн сандар менен болгон амалдардын касиеттерин ушул алгебра курсунда дагы пайдаланып, туюнтмаларды теңдеш өзгөрткөнгө аракет кылабыз. Ал үчүн туюнтманы теңдеш өзгөртүү деген эмне, теңдеш барабар туюнтма деген эмне деген түшүнүктөр менен сабактын жүрүшүндө таанышабыз. Анда силер дептериңерге жазып алган сандар менен болгон амалдардын касиеттерин колдонуп, көнүгүүлөрдү аткарган учурда формулаларды дептериңерден пайдаланасыңар. Келгиле, эми анда мен силерге суроо берейин. Туюнтманын маанисин ыңгайлуу жол менен тапкыла. Мен силерге сандуу туюнтманы сунуш кылдым. Кана балдар, убакыт кетти. Ушул туюнтманын маанисин ыңгайлуу жол менен тапкыла. Мааниси 23 болушу мүмкүнбү? 24 болушу мүмкүнбү? Же 22 болушу мүмкүнбү? Же 25 болушу мүмкүнбү? Кана балдар, кайсыл жоопту туура деп тапкан болсоңор, анда ошол жооптун номерин дептериңерге жазып алгыла. А мен болсо силерге бул тапшырманын чыгарылышын көрсөтөйүн. Алгач экранга жакшылап карагыла. Силер сандуу туюнтманы көрүп турасыңар. Бул туюнтманын маанисин ыңгайлуу жол менен табыш үчүн жогорудагы мен көрсөткөн сандар менен болгон амалдардын касиеттерин пайдаланабыз. Анда ар кандай көбөйтүүчүлөрдү каалагандай орун алмаштырууга жана аларды эрктүү топторго бириктирүүгө болот. Бул эреже силердин окуу китебиңерде жазылган.
Анда ушул эрежени пайдаланып, азыр биз ыңгайлуу жол менен эсептейбиз. Мына мен алгач туюнтманын өзүн жазып алдым. Көрүп турасыңарбы? Эми байкадыңарбы? Канчанчы кошулуучуларды бир топтосок ыңгайлуу деп ойлойсуңар? Ооба балдар, албетте биринчи кошулуучу менен үчүнчү кошулуучуну бир топтоо ыңгайлуу. Анткени силер кошуунун орун алмаштыруу касиетин жогоруда эле кайталап өттүңөр. Башкача айтканда 10,2 менен 0,83-түн ордун алмаштырууга болот. Орун алмаштыруудан сумма өзгөрбөйт. Анда мынакей мен 3,17-нин өзүн жазайын. Анан 0,83-тү жазайын. Көрдүңөрбү? Ордун алмаштырдым. Андан кийин 10,2-ни жазайын. Алы менен 9,8 экөөнүн суммасын тапкан атам. Мен алгач сандар менен болгон амалдардын орун алмаштыруу касиетин пайдаландым. Эми экөөнүн суммасын топ-топ табайын. Мынакей. Биринчи эки кошулуучуну бир топтойн, кийинки эки кошулуучуну бир топтойн. Анда силер көрүп тургандай 3,17ге 0,83-тү кошсок 4 бүтүн чыгат. А 10,2ге 9,8-ти кошсок 20 бүтүн чыгат. Сумма 24-кө барабар. Урматтуу окуучулар, силер экранда көрүп турган 24 деген сан берилген сандуу туюнтманын мааниси болуп эсептелет. Анда бизге тапшырманын шартында берилгендей, туюнтманын маанисин ыңгайлуу жол менен тапкыла дебеди беле? Биз азыр сандар менен болгон амалдардын касиетин пайдаланып, ыңгайлуу жол менен тапканга аракет кылдык. Анда туура жообун көрсөтүп коеюнчу. Мынакей туура жообу, экинчи жооп болчу 24. Эгер кимиңер жообун 24 деп тапкан болсоңор, анда азаматсыңар. Көрдүңөрбү? Мен туюнтманын маанисин ыңгайлуу жол менен тапканга аракет кылдым. Эми балдар, көбөйтүүнүн бөлүштүрүү касиетин пайдаланып, амалдарды аткаргыла. Ушул сыяктуу тапшырмалар силердин окуу китебиңерге камтылган. Алгач чыгаруу деп баштайлы. Мен бул тапшырманы 2 ыкма менен чыгарып көрөйүн. Кана, жакшылап көңүл буруп отурабыз. Эгер зарыл болсо, дептериңерге жазып отургула. 3,8-ден 1 деген сан бул аралаш сан. Аралаш санды мен алгач сумма түрүндө жазып алайын, карагылачы. 3 деген бул сандын бүтүн бөлүгү, туурабы? А 8-ден 1 деген бөлчөк бөлүгү. Ошондуктан биз мындай санды аралаш сандар деп 5-класстан таанышканбыз. Мен аралаш санды бүтүн жана бөлчөк бөлүктөрүнүн суммасы түрүндө жазып алдым. Эми келгиле ушул сумманы 5ке көбөйтөйүн. Ал үчүн тапшырманын шартында жазылып турат го, көбөйтүүнүн бөлүштүрүү касиетин пайдаланып дейт. Анда 3-тү 5ке көбөйтөйүн, 8-ден 1-ди 5ке көбөйтөйүн. Мен экранга силерге кошууга карата бөлүштүрүү касиетинин формуласын жаздым. 3-тү 5ке көбөйтүп жазайын, анан 8-ден 1-ди 5ке көбөйтүп жазайын. Ортосунда кошууга карата болгондуктан плюс белгисин коюп койдум. 3-тү 5ке көбөйтсөм 15, 8-ден 1-ди 5ке көбөйтсөм 8-ден 5. Башкача айтканда 15,8-ден 5. Эми балдар, ушул эле тапшырманы экинчи ыкма менен аткарсак болот. Ал кандай ыкма? Мынакей, мен экинчи ыкманы өзүнчө көрсөтөйүнчү. 3,8-ден 1-ди 5ке көбөйтүү үчүн сумма түрүндө жазып алдым. 3 плюс 8-ден 1-ди 5ке көбөйткөндө, мынакей, ушул жогорудагы берилген тапшырма аткарылды. Эми ушул жерде мен эмне үчүн 2 ыкма менен деп жазып койдум? Бул бир эле ыкма болуп турбайбы? Жакшылап экранга көңүл бурабыз. Болгону биринчи ыкмада деле, экинчи ыкмада деле аралаш санды сумма түрүндө жаздык. 2 ыкма деп жазган себебим, биринчисинде 2 этап менен иштедим. Алгач биринчи этапта аралаш санды өзүнчө сумма түрүндө жазып алып, анан экинчи этапта бөлүштүрүү касиетин пайдаландым. А экинчи ыкмада антпестен эле түздөн түз эле сумманы биринчи экинчи этап дебестен удаалаш эле аткарып кетсеңер деле болот. Экөөндө тең бирдей эле жооп аласыңар. Силерге кайсынысы ыңгайлуу болсо, мүмкүн этап менен иштеген ыңгайлуудур, мүмкүн удаалаш эле аткаруу ыңгайлуу болсо, каалаган ыкмаңар менен чыгара берсеңер болот. Анда бул тапшырманын жообу 15,8-ден 5. Урматтуу окуучулар, мен ушул жогорудагы 2 тапшырманы аткарганда тең силер байкагандай сандар менен болгон амалдардын касиеттерин пайдаландым.
Айрымдарында орун алмаштырууну пайдаландым. Азыркыда болсо көбөйтүүнүн бөлүштүрүү касиетин пайдаландым. Бөлүштүрүү касиети өз ичинен экиге бөлүнөрүн мен жогоруда айткам. Азыр мен кошууга карата бөлүштүрүү касиетин пайдаландым. Келгиле, андан ары сабагыбызды улайбыз. Силер экранда таразаны көрүп турасыңар. Мен азыр таразанын бир табагына бир помидорду салайын. Экинчи табагына мен бадыраңдарды салдым. Экөө барабар. Булардын эмнелери барабар. Ооба, массалары барабар. Ошондуктан тараза тең салмакта турат. Биз туюнтмаларды көргөндө, мына 4А плюс 4B деген туюнтма менен 4 көбөйтүү А плюс B деген туюнтмаларды салыштырып көрөлүчү. Силер жемиштерди салыштырганда алардын массаларын салыштырдык. Экөө тең экендигин көрүңөр. Туюнтмалардын эмнелерин салыштыра аласыңар? Албетте, өзгөрмөлөрдүн маанилериндеги туюнтманын маанисин салыштыра алабыз. Мисал үчүн, А 2-ге барабар, Б 3-кө барабар болгондогу туюнтмалардын маанилерин салыштыралычы. A'нын ордуна 2-ни коёюн, Б'нын ордуна 3-тү коёюн. Анда эсептей турган болсом 20 чыгат. Анткени 2 жерде 4 8, 3 жерде 4 12, суммасы 20-га барабар. Эми ушул эле A'нын B'нын маанисин экинчи туюнтмага коелучу. A'нын ордуна 2-ни, B'нын ордуна 3-тү коёюн. 2-ге 3-тү кошсом 5, 5-ти 4-кө көбөйтсөм 20. Ушул жерден балдар силер байкагандай, эки туюнтманын бир эле А 2-ге барабар, Б 3-кө барабар болгон маанисинде эки туюнтманын маанилери бирдей же барабар болду. Эми дагы бир учурду карап көрөйүн. Мисалы үчүн А 1 болсун, Б 5 болсун. A'нын ордуна 1-ди коелу, Б'нын ордуна 5-ти коелу. Анда эсептейбиз. 24 чыгат. Оң жагындагы туюнтманын маанисин койсок, 1-ге 5-ти кошсок 6, 6-ны 4-кө көбөйтсөк 24 чыкты. Эки учурда тең берилген эки туюнтманын маанилери барабар болду. Байкадыңарбы? А 2-ге Б 3-кө барабар болсо деле барабар экен. А 1-ге Б 5-ке барабар болсо деле бул эки туюнтманын маанилери бирдей болду. Эми балдар, 3С минус 4 жана 2 минус 3С плюс 6 деген дагы бир эки туюнтманы карап көрөйүнчү. Мында дагы өзгөрмөгө маани берип көрөйүн. С 0-го барабар болсун. Келгиле, S'нын ордуна 0-ду коюп көрөлүк. S'нын ордуна 0-ду койсом, минус 4 чыгат. Оң жагындагы туюнтмада S'нын ордуна 0-ду койсом, минус 4 чыгат. Мынакей минус 4 чыкканын көрдүңөрбү? Эми экинчи учурга да коёюнчу. 0-ду койсом 0 менен 3-тү көбөйсөм 0 болот, 6-ны кошсом 6, 6-дан 2-ни алсам минус 4. Экөө барабар болдубу? Эми 1-ди коёюн. S'нын ордуна 1-ди койсом, 3 менен 1-ди көбөйтсөм 3, 4-төн кемитсем минус 1. Байкап жатасыңарбы? Экинчи туюнтмадагы S'нын ордуна 1-ди коелучу. S'ны 3-кө көбөйтүш үчүн 1-ди 3-кө көбөйтөм да, 3, 3-кө 6-ны кошсом 9. 9-дан 2-ни алсам 7, минус 7-ге барабар болду туюнтманын мааниси. Эми урматтуу окуучулар, ушул жерден жакшылап көңүл бургулачы. Силер байкагандай, сол жагында көк түстө боелуп турган эки туюнтманын маанилери өзгөрмөлөрдүн каалаган маанилеринде барабар чыгып атат. Оң жагында жашыл түстөгү тик бурчтуктун ичинде турган туюнтмалардын маанилери айрым учурда барабар, айрым учурда ар түрдүү чыгып калды. Мынакей, минус 4 менен минус 4 барабар да, экинчи учурда сол жагындагы туюнтманын мааниси чоң болуп калды. Ушул жерден кандай жыйынтык чыгарсак болот экен? Туюнтмалардын, эгерде бир нече туюнтмаларды же эки туюнтманы карап жаткан болсоңор, өзгөрмөлөрдүн каалаган маанилеринде эки туюнтманын мааниси бирдей болушу мүмкүн, же барабар болушу мүмкүн. Айрым учурда, эгерде эки туюнтманы карай турган болсоңор, өзгөрмөлөрдүн айрым маанилеринде барабар болуп, айрым маанилеринде барабар эмес болуп калышы мүмкүн экен. Демек, ушул жерден биз бүгүнкү үйрөнүп жаткан дагы бир негизги түшүнүктөрдүн бири болгон туюнтмалар тууралуу жаңы түшүнүктү карайбыз. Анда келгиле, кайрадан ошол мисалды толуктайын. Мынакей, бул экөөнү теңдеш барабар туюнтмалар дейбиз. Бул экөө айрым өзгөрмөнүн маанилеринде барабар чыгып атат. Айрым өзгөрмөнүн маанилеринде барабар эмес чыгып атат. Ошондуктан буларды теңдеш барабар эмес дейбиз. Көрдүңөрбү?
Туюнтмалар айрым учурда теңдеш барабар болгон учурлар кездешет экен. Айрым учурда теңдеш барабар эмес болгон учурлар кездешет экен. Биз таразага тартканда деле баардык учурда эки чоңдукту ченесек бирдей же салмактары бирдей боло бербейт да. Байкап атасыңарбы мына таразада? Математикада деле туюнтмалардын маанилерин салыштырганда ар дайым эле бирдей боло бербейт экендигин көрдүңөр. А биз бүгүнкү сабакта теңдеш барабар туюнтмалар тууралуу сөз кылганы жатабыз. Анда силерге суроо кетти. Кана ойлонуп туруп жооп берип көргүлөчү. Төмөнкү туюнтмалардын кайсынысы 3 көбөйтүү 8x плюс 5 туюнтмасына теңдеш барабар болот? Убакыт кетти, ойлонуп көрөбүз. Төмөнкү туюнтмалардын кайсынысы 3 көбөйтүлгөн 3x плюс 5 туюнтмасына теңдеш барабар болот? Ойлонуп көрдүңөрбү? Анда эмесе мен силерге туура жообун көрсөтө берейин. Кана карап көрөбүз. Чыгаруу деп баштайын. Алгач туюнтманын өзүн жазып алайын, Андан кийин бүгүнкү биз өтүп аткан сандар менен болгон амалдардын касиетинен көбөйтүүнүн кошууга карата бөлүштүрүү касиетин пайдаланам. А деген кашаанын сыртында турган көбөйтүүчүнү кошулуучулардын ар бирине көбөйтүп сумма түрүндө жазсак болот. Анда келгиле ушул касиетти пайдаланалы. 3 көбөйтүү 8x деп жазам, плюс 3 көбөйтүү 5. Анда 3 жерде 8 24x болот, 3 жерде 5 15 экөөнүн суммасынан турду. Көрдүңөрбү балдар, канчанчы жооп туура экен? Силер көрүп тургандай, биринчи, экинчи, үчүнчү жооп да туура эмес экен. Ортосунда минус туруп атат. Туура жооп 4-үнчү жооп экен. Бирок бизде туюнтманы жөнөкөйлөткөндө 24x плюс 15 деген туюнтма келип чыккан. А бизде жообунда 15 плюс 24x экен. Ушул экөө барабарбы балдар? Ооба, анткени кошуунун орун алмаштыруу касиети жашайт. Ошондуктан кошулуучулардын ордун алмаштыруудан сумма өзгөрбөйт болчу. Ошондуктан 4-үнчү жоопту биз туура жооп деп кабыл алабыз. Болгону кошулуучулардын орду алмашылып турат. Туура жооп 4-үнчү жооп. Эми балдар, теңдеш барабар туюнтмалар деген түшүнүк менен биз жогоруда таанышпадыкпы? Мына мен силерге бир нече туюнтмаларды сунуш кылам. Ушулардын ичинен теңдеш барабар туюнтмаларды карап көрөбүз. Өзгөрмөлөрдүн каалагандай маанилеринде тиешелүү маанилери барабар болушкан эки туюнтма теңдеш барабар деп аталышат. Эрежени дагы бир жолу эсиңерге салайын. Өзгөрмөлөрдүн каалагандай маанилеринде тиешелүү маанилери барабар болушкан эки туюнтма теңдеш барабар туюнтмалар деп аталышат. Мынакей мен теңдеш барабар туюнтмаларды жазайын. 2c плюс 3ab менен 3ab плюс 2c. Булар теңдеш барабар туюнтмалар. Булар өзгөрмөлөрдүн каалагандай маанилеринде тиешелүү маанилери барабар болушат. Ошондой эле 3a минус 4 менен a плюс 2a минус 4-түн дагы суммасы теңдеш барабар болуп эсептелет. Эми ушул жерден дагы биз бүгүнкү үйрөнгөн 3-үчү негизги түшүнүк келип чыгат. Бул төмөнкү түшүнүк. Өзгөрмөлөрдүн каалагандай маанилеринде туура болгон барабардык теңдештик деп аталат. Мен азыр теңдеш барабар туюнтмалардын жардамы менен ортосуна барабар белгисин койсом, бизде теңдештик деген түшүнүк келип чыкты. Мынакей, биздин бүгүнкү үйрөнө турган негизги түшүнүктөрүбүздүн бири ушул теңдештик болчу. Экранга жакшылап көңүл бурабыз балдар. Теңдеш барабар туюнтмалар деген кандай туюнтмалар? Теңдештик деген эмне? Айырмасын карагылачы. Теңдеш барабар туюнтмалар. Булар өзгөрмөлөрдүн каалагандай маанилеринде тиешелүү маанилери барабар болгон туюнтмалар. А теңдештик деген бул өзгөрмөлөрдүн каалагандай маанилеринде туура болгон барабардык. Эми балдар, ушул теңдештикти далилдөөнүн бир нече жолдорун үйрөтөйүн силерге. Карагылачы, алгач мен санап өтөйүн. Теңдештикти далилдеш үчүн оң жагындагы туюнтманы теңдеш өзгөртүп, сол жагындагы туюнтманы алабыз. Же теңдештиктин сол жагындагы туюнтманы теңдеш өзгөртүп, оң жагындагы туюнтманы алабыз. Үчүнчү учурда теңдештиктин эки жагындагы туюнтмаларды теңдеш өзгөртүп, теңдеш барабар туюнтмаларды алабыз. Төртүнчүсү теңдештиктин эки жагындагы туюнтмалардан айырма түзүп алабыз. Эгерде теңдештик болсо, анда айырма нөлгө барабар болуусу керек эле. Мына биз теңдештикти далилдөөдө ушул 4 жолдун каалаган жолун колдонуп далилдей берсек болот. Эми
Теңдештик сандар менен болгон амалдардын касиеттерин туюндуруучу барабардыктардын баары теңдештикке мисал болуп эсептелет. Мынакей, мен мисалдардан бир нечесин көрсөтүп атам. Туура сан барабардыктары дагы теңдештиктин мисалы боло алат балдар. Ошондой эле теңдештикти далилдегиле деп атайын силерге. Мынакей теңдештиктин өзү да берилиши мүмкүн. Ушул экранга жакшылап көңүл бурулачы. Сандар менен болгон амалдардын касиеттерин туюндуруучу барабардыктардын баары теңдештиктин мисалы боло алат. Туура сан барабардыктары да теңдештиктин мисалы боло алат. Ошондой эле үчүнчү силерде теңдештикти далилдегиле деген туруп атат. Бул дагы теңдештиктин мисалы боло алат. Мен ушуну далилдеп көрөйүн. Оң жагындагы туюнтманы теңдеш өзгөртүп, сол жагын алам. Мынакей, ал үчүн далилдөө деп баштайсыңар дагы, оң жагында туюнтмадан кашаан ачып, теңдеш өзгөртө турган болсом, А менен 2A'нын суммасы 3A болот, -4. Оң жагы менен сол жагы барабар болду, байкадыңарбы? Мынакей, мен теңдештикти далилдедим. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү сабакта мен силерге сандар менен болгон амалдардын касиеттерин кайталап өттүм. Анткени силер алар менен 5-6 класстан бери эле тааныш болчусуңар. Ошондой эле кандай туюнтмалар теңдеш барабар болоорун айттым. Жана теңдештик деген түшүнүк менен тааныштырдым. Теңдештикти далилдөөнүн жолдорун санап өттүм. Ошолордун ичинен мен бирөө менен теңдештикти далилдеп көрсөттүм. Анда эмесе ушул бүгүнкү сабакта алган билимиңерди мындан аркы сабактын жүрүшүндө дагы пайдаланып, өз алдыңарча окуу китебиндеги тапшырмаларды аткарып көргүлө. Силер менен кайрадан жолугушканча коштошолу, саламатта калгыла.